Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана YouTube колдонуучулар, баарыңыздарга жагымдуу маанай тартуулоо менен биз Ринг Шоу программасынын кезектеги чыгарылышын баштадык. Биз менен бирге болуңуздар, кызматыңызда Бектур Жумабаев. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул программанын алкагында белгилүү инсандар ортосунда мыкты таймаш өткөрөбүз. Демек, бүгүнкү атаандаштарды акырындап чакырайын. Менин оң тарабымда Кызыл бурчта эстрада ырчысы, биз силе урматтаган Элиза Бектемирова. Кош келиңиз. Кош келдик. Элиза Бектемирова эжекебизге атаандаш болуучу инсан. Күлкү жаратуучу, Тамашоу 6-сезон чемпиондору Номен командасынын мыкты оюнчуларынын бири, биз силе урматтаган Икрам Юлдашев. Кош келиңиз. Азаматсыз. Урматтуу көрөрмандар, биздин атаандаштар даяр, чогуу болуңуздар, баштадык анда. Урматтуу атаандаштар, алгач бири-бириңиздерге психикалык жактан атака жасашыңыздар керек болот. Элиза эжеке, сизден баштайбыз. Демек түшүнүктүү. Икрам мырза, сизде. Ардактуу көрөрмандар, биздин атаандаштар ошондой өзгөчө маанай менен келип болуп турат. Улантабыз анда. Ринг Шоу программасы 6-чыгарылыш, урматтуу атаандаштар. Алгач мен сиздерге кыска нуска суроолор берем. Мына ошол суроолорго бат-баттан жооп беришиңиз керек болот. Элиза эжеке, сизден баштадык. 1 мүнөт ичинде. Биринчи суроо. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Бектемирова Элиза Орозмаматовна. Туулган жериңиз? Өзүм түйүм Карагулжалык болот, бирок Кара Суу районуна караштуу Сатыр айылында чоңойгом. Туулган жылыңыз? Туулган жылым 1900 Түшүнүктүү. Сизге жаккан тамак? Тамактанбайм. Акыркы жолу окуган китебиңиз? Сынган кылыч. Бул жашоодо сиз кыялданган нерсе эмне? Мен кыялданган нерсе кыялым аябай көп, кайсы бирин айтайын? Бирөөсүн айтсаңыз болот. Мен кыялданган нерсе 53 чортосун амандыгы. 10 000 долларлык автоунаа же 10 000 долларлык көйнөк десе кайсыны тандамак едиңиз? Автоунаа. 5 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? 500 сомдук? 5 сомдук. 5 сомдук Бөбүсара Бешина деген. Биринчи мугалимиңиздин аты жөнү? Биринчи мугалим аты жөнү Самара деген жеке болчу. Мен фамилиясын билбейсиз, Көп мектепте окугам. Эң көп колдонгон сөзүңүз? Албетте. Кыргызстан сиз үчүн? Мен үчүн Кыргызстан бул менин мекеним, менин жашоом, бүт нерсе. Эң сонун, азаматсыз. Икрам мырза, кезек сизде. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Юлдашев Икрам Акрамович. Туулган жылыңыз? 1988. Туулган жериңиз? Ош облусу Кара Суу району. Сизге жаккан автоунаа? Мага жаккан автоунаа кадой нормальный болсо болду. Жүрсө болду. Сиз жактырган тамак? Майда манты. Сизге жаккан адамдардагы сапат? Кичпелдик. Мультфильм көп көрөсүзбү? Жаштыгымда көргөм. Эң биринчи сахнага чыккан күнүңүз? Ким билип отуруп 31-августта. Чет өлкөдө көп жүрөсүз. Бул барыбызга белгилүү. Ал жакта жашоо жакшыбы же бул жердеби? Эми чет өлкө бизге караганда өнүккөн болгону менен бизде өзүбүздө мээримдүүлүк жакшы, өзүбүз жакшы. Эң биринчи айдаган автоунааңыз? T-класс. Жеңекебиздин аты жөнү жана кайсыл күнү кандай тааныштыңыздар эле? Бир факультетте окуганбыз, ушу факультетте эле таанышкам. Азыркы учурда коомдук транспортко түшүп турасызбы? Эгерде түшүп турган болсоңуз, анда шаар ичиндеги автобустун жол акысы канча? 10 сом. Демек акыркы суроо Кыргызстан сиз үчүн? Өзүңүз. Мынакей ардактуу көрөрмандар, биздин атаандаштар алгачкы 10 суроого мыкты деңгээлде жооп беришти. Демек биз баштайбыз. Биринчи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи раунд, урматтуу атаандаштар, сиздерге ар бир раунд ичинде 3төн суроо берилет. Ошол суроолорго бат-баттан жооп беришиңиздер керек болот. Упай сөзсүз түрдө эсептелет. Элиза эжеке, сизге алгачкы суроо. Эки адам дарыяга келет. Жээкте кайык бар эле, бирок ал кайык бир адам үчүн гана ылайыкташкан. Алардын экөөсү тең жээктен арка өзгө өтүштү. Кантип өтүштү? Бирок ал кайык бир эле адамды көтөрөт. Бирок
Эки адам Эки адам жээкке келишти. жээкке Келишти. 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 Кандай кылып дейсиң? Кайык бир эле адам үчүн ылайыкташкан. Ал кайыкка чыгып экөө тең аркы өзгө өтүштү. Ал кайыкка чыгып, ал бир адамдык болсо, экөө тең салмакты кармап, экөө эки чекеде отуруп. Андай эмес, көтөрө албайт. Бир эле адамды гана көтөрөт. Ооба. Анда ал адам Жоңуз кайыктан башка дагы кайык жасап анан. Жок, бир эле кайык болчу. Башка кайык жасап. Жоңуз, Суроонун жообу, алар эки жээкте болушкан. Бир кайыкка бир адам келип арка өзгө өткөндөн кийин анан экинчи инсан мерге өзгө өткөн. Жок, ушундай. Экинчи суроо. Ал ак болгон кезде булганыч жаман деп эсептелет. Эмне болгон кезде? Ак болгон кезде. Бир нерсе бар. Ак болгон кезде булганыч жаман деп эсептелет. Бирок жашыл же күрөң болгон учурда таза деп эсептелет. Бул эмне болушу мүмкүн? Жашыл же күрөң болгон кезде Таза деп катык болду. Таза деп эсептелет. ал өзү апапак, ал эмне? Сел мындай жакындаштырып айтып калат, ал жемишпи же буюмбу? Нерсе, бир буюм. Буюм, Ооба. Ак болгон кезде булганыч жаман деп эсептейбиз. Бирок күрөң же жашыл болсо, килем эмеспи? жок, ал таза деп эсептелинет. Дуал, жакындаштыңыз дагы. сырдаган, айташ, Дагы. симка, Дагы. краска, Дагы. краска, Көп эле алыстап кеттиңиз. Бул дуал, боёктор да. жок. Мектеп доскасы болчу. Мектеп доскасы билесиз. Кийинки суроо. Кадимки помидор эмне үчүн кызыл түстө? Помидор болгон үчүн кызыл түстө да. Эмне үчүн? Ал жашыл болот, кийин кызыл болот. Кызыл болот. Кызыл болгондо эмне болот? Бышат. Бышкан болот. Тазалатсыз. 3 суроодон бир суроого жооп бердиңиз. 1 упай. Азырынча Икрам мырза. Өзүң да айтып койдуң. Икрам мырза, кезек сизде. Демек баштайлы. Адам үйүнүн ичинде качан денеси калган бөлүктөрү бар, бирок баш жок абалда болот. Үйдүн ичинде адам турат. Денесинин калган бөлүктөрү бар, бирок башы жок болот. Айнектен сыртты карап. Айнектен башын чыгарып карап турганда, азаматсыз. Күчтүү. Кийинки суроо. Ат менен пилдин салмагы качан тең болот? Ат менен пилдин салмагы кайсы убакта тең болот? Бир убакта тең болот. Сүрөт тартканда тең болушу мүмкүн. Жакындаштыңыз дагы. Бак сүрөт тартып алып кагазга чыгарып аласың го, ошондо тең болот. Дагы. Бир жерде тең болушу мүмкүн экен. Бул Таразыда болот. шахмат оюнунда. Шахматта. 3-чү суроо. Кайсы жаныбар көзү ачык бойдон уктайт? Мен өзүм деп койсом. Кайсы жаныбар көзү ачык бойдон уктайт? Демек, Мен билем, өзү таппай эле коюм, бири-бирине кетери эле. биринде кетерсиң. Бул суроонун жообу балык болчу. Балык билем да. Сен бири чогуу кетери деп эле. Ооба, эң туура. Демек азырынча 1-1, экинчи раунд. Экинчи раунд, урматтуу отундаштар. Азыр мен сиздерге тапшырма берем. Тагыраагы образ. Ошол образга кирип өзүңүздүн актерлук чеберчилигиңизди көрсөтүшүңүздөр керек болот. Демек, Эзи эжеке, сизге биринчи образ. Базарда самса сатасыз. Эми Икрам мырзага кантип болбосун 5 самса сатышыңыз керек болот. Демек, убакыт кетти. Баштайбыз. Самсалыңыздар. Келбейсиңби? Келди. Келди уже. Жаныңызда турат. Жанында турабы? Кандай самса берейин? Канчадан болуп атат? Айта бериңиз. Канчадан? 100 сом. Самсачы. Самса 100 сом. Самса 100 сом. Лантабыз, вакыт бар. Самса 100 сом. Канча штук салып берейин? Мага 2 эле бериң. Койчу 5 алырчы. Неге кечеки самса болду? Жок, бүгүнкү свежий самса. Жок, мен 2 эле алам. Жок, 3 ала берчи. 3 алам анда. 2 салып кой. 5 ала бер. 5 албай салып берем. Үйгө барып жейсиң. Даамдуу самсы. Сен вообще самса жебейсиңби чындап? Мен жебейм. Ошого астынан камаз өтсө жыгылып турган калыпсың. Азаматсыз. Токтотобуз, ушул жерде токтотобуз. Кийинки образ. Айылдык жеңөнүн образы. Өзүнүн образы экен да. Өзүнүн образы экен. Бирок күйөөңүз
аябай көп ичет. Айылдагы дүкөндөн агабызды мас абалда үйгө алып келе жаткандагы образ. Мен Сүйлөнөсүз. Алып келе Оозум жатасыз. менен эле Ооба. сүйлөнөм. Кеттик. Сен эмне деген эркек болдуң, я? Жок, мен эмесмин күрөң. Жок, мен сени карап берейинчи. Удобныйраак. Сен эмне деген эркек болдуң өзү? Ичкениңди качан коесуң? Сүлдүрөп магазин жүрүп мен сени сүйрөп жүрө беремби? Качан ыйманга келесиң сен деген акмак болдуң го таптакыр. Бул магазинде эле уктатып коет. Сен эмне деген эркексиң? Ошол жерде эле калып кетпейсиз. Улантабыз. Дагы 30 секунд убакыт бар. Негизи элдин эркектери тим эле тың болуп, үйүндө тирилигин кылып жүрөт. Сен деген арактан колуң бошобойт, магазинден колуң бошобойт. Деги сен качан адам болгон болосуң, я? Жок, сен үйгө алып барсаң, басың үйдө иш бар десең, сразу кетет аркаңдан. Улантабыз, убакыт бар дагы. Айта бериңиз, көп нерсе айтыңыз. Ошол? Болду. Азаматсыз. Кийинки образ. Официант болуп иштейсиз. Анан бир кардар сиздин аябай жеңиңизге тийди. Ал кардар Икрам мырза болчу. Бирок сиздин милдетиңиз канчалык кардар жаман болсо дагы күлүп, жылмайып, жакшы маанай тартуулаш керек. Бул официанттардын негизги милдети. Эми сиз ушул кардарды жакшы деңгээлде тейлешиңиз керек. Убакыт кетти. Саламатсызбы? Сизге кандай тамакка алып келейин? Жок, уже мен жинне тийип бүттүм, а? Мен сен жинне тийип бүтүпмүн уже. Тамак жеп уже бир не топ. Мен дешим керек эми. Бирок дагы деле жакшы маанай кылышыңыз керек. Урушуп кеткенден кийин деле. Сизге тамагыңыз жактыбы? Жок, башым жакпады. Эмнеге? Анда кийинки келгенде мындан да даамдуу тамак жасаган. Кайда келген болду силерге? Биздин азыраак сүйлөңчү, мен келбейм кайда силерге. Биз тарабыбыздан катачылык келсе, биз кечирим сурайбыз. Эми ката кеттим эле кечирим сурай берет экенсиңер. Кечирип коюңуздар. Жок, кечирбейм мен. Сиз келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Убакыт бар дагы. Тим эле сүйкүмдүү адам экенсиз. Биз силерди күтөбүз дедиңерби? Саат канчада күтөсүңөр? Точно айтып койсоңуз. 24 саат боюнча кафе ачып келебиздер. Азаматсыз. Эң сонун 3 образды жакшы деңгээлде аткардыңыз. Икрам мырза, кезек сизде. Эс алуу багында пахта кан сатып иштейсиз. Элезе жеке жок эле дегенде бирөөнү сатышыңыз керек болот жекебизге. Баштадык. Пахта кан таласып же? Мен пахта кан жейм. Мына пахта кан жесеңиз үнүңүз ачылып, мына бийлик сезонго тойлоруңуз аябай көбөйүп кетет. Жакшы экен. Негизи мен кант деген нерсе жебейм. Мына пахта кан эмне жейсиз көбүрөөк сиз? Мен көбүрөөк фрукты жейм. Ошо фрукты менен жасалган пахта кан, мисалы үчүн банан менен жасалган пахта кан. Жейсизби? Эми сенин суңган колуң сыпсайпай алып жеп коеюн. Сатып коюң го сразу эле. Азаматсыз, кийинки образ. Мектеп күзөтчүсү болуп иштейсиз. Айыл жергесинде. Элестетиңиз, анан бир күнү 9-класстын окуучусу Элиза Бектемирова деген окуучу кыз мектеп артынан кармап алдыңыз. Сабактан качыптыр. Демек, ошол образ. Кеттик. Кызым, эмне мектептен качтың? Мен сен атаң таанıyım, апаң таанıyım, бүттүк эле нормальный окуп кетишкен. Сен эле ненормальный окуп калдың. Мен нормальныймын. Эмне мектептен качатасың анда? Мен качкан жокмун. Сыртка чыккам. Анан эмне мектептин артынан макет чабып атасыңбы? Ооба. Жакшы, анда чаба бер кызым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол экинчи раундда биздин атаандаштар мыкты деңгээлде өзгөчө образдарды аткарышты. Бул раунд ичинде сиздерге бирден упай беребиз. Азырынча 2-2 улантабыз. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 3-чү раундду баштадык. Кайрадан суроолор урматтуу атаандаштар сиздерге. Эми Икрам мырза, сизден баштайбыз. Кыргыз акыны Акбаров деген фамилиялуу акын, мунун аты ким? Кыргыз акыны Акбаров. Билбейт экен. Атандай Акбаров. Экинчи суроо. Бозой деген сөз бар кыргыз тилинде. Бул сөз эмнени түшүндүрөт жана бул ким? Бозой деп коебуз. Мында билбейт экен. Бул жигит болчу. Бойлук жигит. Үчүнчү суроо. Бейсбол оюнун билесизби? Бейсбол оюнундагы топту урган таяк эмне деп аталат? Ракетка. Дагы бир аталышы бар.
Ракетке де болдың ғой, ракетке теннисте болот қой. Дагы бир аталышы бар. Не қойды не бақырыр? Бейсбол ойынын билесиз. Мындай оюндарды. Чоң таякча болот. Ошода. Мондай урабыз. Ошол таяктын аты Тилим учунда турат, карачы. Көрмөйт. Пита болчу бул таяктын аты. Азаматсыз 3 суроого тилекке каршы жооп бере албадыңыз. Эзижеке. Айыл жергесинде боодайды тегирменге тарттырабыз, Ооба. Мына ушул тегирмен акысы эмне деп аталат? Кала. Кала деп аталат, азаматсыз. Экинчи суроо. Деңиз каракчылары деген кино тасманы көргөн болсоңуз керек. Ооба. Мына ушул кино тасманын аты Деңиз каракчысы бул ким болчу? Тилим учунда турат. Кана? Деңиз Каракчысы Аватар. жок, бирдеме Таппаш керек да. Деңиз Неме баякы? Мухаммед Али. Ошол болушу мүмкүн. Улантабыз. Деңиз каракчысы эмнеле? Юрий Гагарин. ооба. Кинонун аты ошол Жок. каракчылардын аты эмне деп аталат? Негизи ошол кино тасмадагы башка Мен жардам берем баг, бир көзүн жабып алат го, мындай кичине Ооба, тасып. мен билип атам, просто атын Период. жок. Деңиз каракчысы Кандай эле? пират болчу. Пират. Азаматсыз. Атам период дедим де таап алып келипчи. Жакындаштырдыңыз, Пират, э? Үчүнчү суроо. Койдун сүтүнөн жасалган айран. Койдун сүтүнөн жасалган айран. Фанта деп албы. Койдун сүтүнөн жасалган айран бар. Койдун сүтүнөн да айран жасалат. Ооба. О да. Билбейсиңерби? Жок. Мен да билбейм. Койдун сүтүнөн жасалган айран бар. Бул Бул улуттук тамактардын катарына кирет. Жуурат деп аталат экен. жуурат. Азыр Камын. ооба, дүкөндөрдөн көрсөңүз керек. Бирөөсүн таап ал да. Бирөөсүн таап алды. Демек биздин атаандаштар 3-чү раундда суроолорго сонун жооп бердиңиздер. Азырынча 3-2, дагы бир раунд бар. Мына ушул 5-чи раундда мүмкүн алдыга озуп чыгып кетерсиз, Экран мырза. Демек 4-чү раунд. Урматтуу атаандаштар, 4-чү раунд ичинде алгачкы тапшырма. Биз Экран мырза сизден баштайбыз. 1 мүнөт убакыт берем. Мына ушул убакыт ичинде башыңыздан өткөн бир кызыктуу окуяны айтып беришиңиз керек болот. Сиз ошол окуяны айтып жаткан учурда мен кайсы бир сөздөрдү кошом. Ошол сөздү окуяңызга кошуп айтышыңыз керек. Макул. Түшүндүңүз, э? Демек мен убакытка коем азыр. 1 мүнөт ичинде кызыктуу бир сонун окуяны айтып беришиңиз керек болот. Демек баштадык. Биз мына Оштун сулуусу деген неме болот го. Кароо санак. Ошондо сборный Ош курама командасы болуп ойноп атканбыз. Мен Калыбек Садык болупчу. Бир кыз Ошондо бир кыз сахнадан икрам деп чуркай келе койсо деген. Ал мезгилде красавчик эле, мен изандай карабам. телефон. Телефон номерин берди. Анан телефон номерине кайра чалсам өчүктейт. Анан Телевизор. Телевизор. Телевизор жок эле ал жерде. Телевизор жок. Жок беле, телевизор жок эле. Кайра бир шкала. Я. Дүкөн. Дүкөн ушу концерт бүткөндөн кийин чыкканбыз да дүкөнгө негизи. Анан ушу шутканы ойноп атсак, экинчи шутканы, экинчи тамаша көтөлөктө аналгин ичиш керек болуп калды, башы ооруп кетти да. Бүт баягы кыздар караса кирме кирет экен да, ошого башы ооруп. Я. Камера. Ушу камерадагы тим бойлой братында басып карап турган бизге. Анан Дастан менен Калыбек ушул жерде жүрчү эле да. Наушник. Я. Наушник. Наушник чыга эле кыла ал мезгилдечи. Жок болчу. Жок болчу наушник. Анан кийин Сахна. сахна деле, как раз ошо сахна деле да. Омна драма театрынын сахнасы. Алып баруучу? Алып баруучу жок эле. Алып баруучу. Дагы барго тамактанган кирип кетти эле. Сим карта. Сим карта Мегаком колдоном, ошо мезгилде эле Мегаком колдонгом. Экинчи шуткага өтүш керек болуп калды. Тепкич. Тепкичтен Калыбек наракка түшүп, ушу шутканы ойноп атат. Анан кийин Садык бөө жактан жаңы шутканы жарыя кылып койду да, затравка кылат го, сен билесиң. Ооба. Сулаймантоо. Ушу Сулаймантоонун артында эле да, ошо. Анан ушу шутканы айт электен Куртка. Я. Куртка. Куртка кышта кийебиз биз. Сахнада куртка кийбейбиз. Адашып кеттим. Негизи бул окуянын башында башка окуя башталат дагы аягына жеткенде башка бир окуя чыгып калышы мүмкүн да. Азаматсыз. Демек, Элизеке, сизге кезек баштадык. Биз негизи бичи кыздар менен чогуу баарыбыз биригип ак суу жергесине той баратканбыз. Көпүрө. Баратып биз ак суу жергесине как раз таш көмүргө бурулган жерден аябай чоң көпүрө чыкты. Ошол көпүрөдөн өтүп жөнөдүк ары карай. Ламба.
Ал күнү анан мага акча керек болуп калып, ломбардка зер буюмдарымды таштап кеткен болчумун. Шым. Таштап кеткен болчумун. Анан биз жолдо баратканда кыйналбайын деп спортивный шым кийип алгам өзүм. Жайлоо. Баратсак жолдо аябай сонун жайлоолор, кооз жайлоолор бар экен. Аябай суктандым чынында. Арак. Арак. Анан эле бир убакта деген жамгыр жаап баштады. Жамгыр жаап баштаганда жанагы машинанын эмнеси эле? Алдагы Айнек арчаган. айнек арчаганын тоңуп калбаш үчүн шофер деген ага спиртной арак коюп коюптур. Бир убакта эле аны жууганда арактын запахы чыгып кетти. Ошентип баратып, анан биз деген коробкага мөмө жемиштер салып алганбыз, жолдон жейбиз деп. Бир байке. Бир байке. Ошентип баратканбыз, анан жолдон эле бир байке тосуп калды. Анан албайкуш жолдун жээгинде өзүп турган экен, анан алып алалы дедик. Албайкени салып алдык. Алмаз. Адамдын аты же кандай алмаз? Алмаз. Болор. Кандай кааласаңыз ошондой колдонуңуз. Анан ал байке менен таанышып бараттык. Атыңыз ким болот десек, Алмаз деп айтты. Биз өтө кубанычта болдук. Төшөк. Как раз ошо биз бараткан машинада төшөктөр, сон төшөктөрүбүз бар болчу. Анткени узак жолго баратканга жатып кеткенге ыңгайлуу. Айлык. Биз ошол тойго барып, анан айлыгыбызды алып кайтабыз. Азамат, сиз тойдон айлык алганды биринчи жолу болушу. Биринчи тапшырманы сонун дегенде аткардыңыздар. Урматтуу отандаштар, эми бири-бириңиздерге суроо беришиңиздер керек болот. Эгерде суроонун атаандашыңыз жооп бере албай калса, сиз ушул жерден каалаган тапшырманы аткарууга укугуңуз бар. Мен суроо берейинби? Урматтуу Элиза айым, азыр багы Инстаграмда история деген чыгып калган го. Бул кыргызчага которсок тарых болот да турабы? Тарых болот. Ошо 7-класстын тарыхыбы же 8-класстын тарыхыбы? Бул азыркы күндүн 21-кылымдын тарыхы деп эсептейм. Анткени бизде 7-класс, 6-класста биз чыныгы тарыхты окуганбыз. Азыр болсо историяга бул история эми бизче которгондо кыргыз тилине тарых болуп атпайбы? Бул бүгүнкү күндүн тарыхы. Анткени биз күндөлүктүү жашообуздагы ар бир тарыхты биз ошол история кылып жүктөйбүз. Баягы сынган кылычты окудум деди, атырк китебин ошо кичине пайдасы болуптур. Мындай мындай ойлонбойт элем. Азамат, сиз Элиза эжеке, сиздин сурооңуз? Мен негизи бир жаңылмач айтып берейин. Мына ошону Икрам мырза кайталап берсин. Чал чалды чапты, чалгы чапкан чалды чаян жакты. Чал чаңырып чайканага качты, чайканадагы чалдар чалга чайдын чамасын чачты. Чал чалгы чапты, чалгы чапкан чалды чаян чакты. Чал чаңырып чайканага качты, чайканадагы чалдар чалга чайдын чамасын чачты. Чал чалгы чапты, чалгы чапкан чалды чаян чакты. Чал чаңырып чайканага качты, чайканадагы чалдар чалга чайдын чамасын чачты. Мына ушуну сиз Ушул жерде чалга бир нерсе болгон го дейм. Түшүнбөй калдым. Чалдын сага эмне тиешеси бар азыр эми? Мен bunu kaydalarlar, men tilim sinip kalat. Çal. Bütün çallar menen жүрөт ошо. Саламатсыз. Демек, айта албайсыз. Айта албайм. Тапшырмаңызды айтыңыз. Эми Икрам мырза негизи утулдум. Эми мен эмне айтсам аткарыш керек. Азыр деген сиз Икрам мырза мисалы күйөөсү менен аялы урушуп калса, тарынып калат го. Ошондо мисалы келинчегиңиз тарынып калды, сиз аны кантип тарынуу үчүн жазасыз? Ошол образды кат бериңизчи мага. Келинчегиз сизге тарынып калды. Пикир келишпестиктен. Анан ал сизге тарынып капа болуп жүрөт. Сиз кантип сүйлөтөсүз? Анткени биз аялдарга ушул нерсе аябай кызык. Мен bir ay сүйлөй койсом, өзү сүйлөйт келип. Жок дегенде телефон чалат. Жок дегенде телефон чалат, үйгө келесиңерби деп. Демек, Мына ушундай эркектер. Азаматсыз. Жок, андай нерсе башымдан өтпөптүр да, мактаныш эмеспи? Эң сонун. Эң сонун андай болот. Башка мамлекетте көп жүрөм, анан той-пой деп сыртта көп жүрөм. Азыр эле көрөбүз да бири-бирибизди. Ошо жүрүбүз жок болот. Азаматсыз.
Эң сонун. Ийгилик каалайм, бактылуу Рахмат. болгула. Ийгилик каалайбыз биз дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кыска тыныгуудан соң жалпы жыйынтыктарды чыгарабыз. Ринг шоу программасынын 6-чы чыгарылышы. Мына ошентип биз жыйынтыктадык. Көптөгөн суроолорго мыкты жооп берип, бүгүнкү эфирибиздин жеңүүчүсү эстрадарчысы Элиза Бектимирова. Атаандашыңызды куттуктап койсоңуз. Чыныгы спортсмендер мындан көтөрүп койдук болду. Молодец. Азаматсыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда эстрадарчысы Элиза Бектимирова жана Ноней командасынын мыкты оюнчуларынын бири Икрам Юлдашев атаандаш болушту. Өзгөчө эфир куруп бердиңиздер, ардактуу тыңдаштар. Эми өнөктөштөрүбүздөн өзгөчө белектер бар бул таттуулары. Адал, таттуу, дайыма жаңы гана таттуулар. Сизге дагы Элизажеке. Рахмат. Жана ошондой эле Ош шаарындагы Тиара сулуулук салонунда акысыз сертификат сизге дагы. Рахмат. Жана Икрам мырза, сизге дагы ушундай сертификат Тиара сулуулук салону. Сулуулук салонунабы? Сулуулук салону. Үстүнө күлдасың. Жана ошондой эле мүмкүн жеекебизди мүмкүн тааныш менен жүрөсөңүз болот. Жана ошондой эле Ош шаарындагы 175 номерлуу Карс такси кызматына 2 жолу акысыз Рахмат. поездка сизге дагы. Рахмат. Эми акырында жалпы элибизге, журтчулугубузга эркин микрофон болсун. Жалпы 7-чи каналдын көрүүчүлөрүнө чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле сиздердин жалпы жамаатыңыздарга ар дайым жумушуңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мындан да жогору бийиктиктерден көрүнүңүздөр. Ал эми кыргыз элибизге болсо, жалпы элибизге аманчылык, токчулук, молчулукту каалайбыз. Ошондой эле 30 күн орозо айы болду. 30 күн кырмаган орозоңуздар ылайымында кабыл болсун. Айтыңыздар маарек болсун. Кыргыз элим аман болсун, тынч болсун. Эң сонун. Икрам мырза. Биринчиден силерге чоң рахмат Бектуринин 7-чи каналдын иштерине ийгилик. Кыргызстан элибизге, мусулман элибизге биримдик, ден соолук, айтмарек болсун, ынтымак эч качан Кыргызстандан кетпесин. Азаматсыз. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ринг шоу программасынын 6-чы чыгарылышы мына ошентип жыйынтыкталды. Биз менен бирге болуңуздар. Бар болуңуздар достор, жолугабыз.